Мектепке даярдык башталды. Америкада августтун ортосунан баштап эле көпчүлүк мектептер окуп баштайт экен. Ошентип биздин быйылкы даярдыгыбыз дагы бир аз өзгөчө болду десем болот. Анткени мектепке керектүү көпчүлүк буюмдарды биз быйыл бекер алдык. Кантип алдык? Ошол жөнүндө бир аз айтып берейин. Буга чейинки видеолордо Foodbank жөнүндө айткан болчумун. Бул азык-түлүктөрдү бекер таркатуучу уюмдар. Ошол эле уюмдар август айында мына ушинтип бекер рюкзактарды таркатып беришти. Ичинде мектепке керектүү көпчүлүк буюмдары бар экен. Клей, карандаш, ручка, фломастер, ар кандай папкалар, блокноттор, майда чүйдө керектүүсүнүн баардыгы. Муну алыш үчүн биз май айынан июнь айына чейин каттоодон өтүш керек болчу. 3 баламды тең каттоодон өткөрүп койгом. Ошентип август айында үйгө кат келди. Мынчанчы күнү саат мынчада мынчага чейин келип алып кетсеңер болот деп. Ошентип барып алып кеттик. Барсак ичинде ар кандай кайрымдуулук жасайм деген уюмдар көп экен. Кээ бирлери бекер балдардын чачтарын кыркып берип жатышты, кыздарга маникюр бекер жасап берип жатышты. Ошентип бул дагы болсо бир аз жардам. Эгер сиздер мүмкүн каттоодон өтпөй калган болсоңуздар, буга чейин билбей калсаңыздар, мүмкүн ошондой фудбанктарга барып көрсөңөр болот. Анткени кайрымдуулук жасайм деген мекемелер абдан көп. Ошондой эле Facebook'тан дагы издеп көрсөк болот экен ошондой кайрымдуулук уюмдарын. Жана кээ бир мектептер өзүнүн окуучуларына дагы жардам беришет экен. Ал үчүн мектепке чалып сурап көрсө болот. Ушундай кайрымдуулук иштери, иш-чаралар барбы деп.